Так, саламатсыңарбы? Жай баратканда, пробкада эле коелчу, жай баратканда бир ойлор келди да. Мына жакынкы арада Кыргызстанда саммит болгон да, бул туурасында өтө важный жолугуш экенинде мектептерде онлайн окуу кылып атат. Демек биз өтө важный экенин түшүнсөк болот. Ошол эле учурда ал жамааттык келишим ОДКБ Орта Азия боюнча башка мамлекеттер менен жамааттык биригүү болуп атканда бизде эмне болуп атат? Бизде азыркы президент журтбашы менен мурунку президенттин ортосунда кайым айтыш болуп атат. Бардыгыбыз билип турабыз да. Бардыгыбыз билип турабыз, көрүп турабыз. Акыркы күндөрү мондой ойго келип атабыз. Кимиси азыр элдерге мындай болуп калды. Кимиси прав, не прав эмес. Мына ортодо азыр кимиси жеңет экен дегенге өтүп алышты. Элдер азыр экиге бөлүнүп баштады. Эми ушундай учурда Кыргызстандын бакай аталары, акылы тетик, келечекти ойлогон адамдар жок эмес да. Мына кыргыз баатырларын айтып кетейин. Шеримкулов, Аксакалыбыз мисалы үчүн эки мамлекеттин согушун токтоткон. Ушуна Кыргызстанда туруп. Жумагулов деген мына ушулар бир сөз кошсо болмок да. Кантип дебейсиңерби? Азыр сөз кошкондор чыгып атат, монтип чыгып атат. Эки тарап болуп, бирөөсү тигини жамандап, бирөөсү муну жамандап. Ортодогу жанагы кошулуп алар деле аракетин кылып, азыркы бийликке жакшы көрүнүп калайын деп атабы. Сөздөрүн кошуптур, макул. Бирок мен ушулардын сөзүндө кантип проблемадан чыгабыз деген нерсени көрбөй атам да. Урматтуу журтбашында тургандар, жана мурда журтбашында болгонмун дегендер. Азыр мына мурдагы президент бар го, Атамбаев. Бул башка өлкөдө жүрсө деле отурганда эмне деп мактанат? Мен Кыргызстан деген өлкөм бар. Ошол жерде мен президент болгонмун деп ушудан баштайт любой сөзүн. Бул өлкө азыр кандай абалда экен, өзү жамандаса, өзүнө кадыр алып келбейт. Ошол эле учурда азыркы мына журтбашында турган адам дагы кышкы проблеманы ойлоп, алдын проблеманы чечкенге өтүшүбүз керек бардыгыбызчы. Ато болбосо, футбол ойногондо дагы футболисттер тиякта секирип топталашып жүрө берет. Анан бул жакта миңдеген адамдар экиге бөлүнүп алып, монтип деп, монтип пас бер деп эле баягы кол айтып коелу, биракта кино көрүп жата беребиз го. Биз урматтуу элдер ушундай болуп калбаш үчүн азыртадан айтып атам, ушул бийлик башында тургандар, жана анын айланасында турган эми аттарын азыр чекеден айтып убакытты кетирбейин. Бакай атадай ой жүгүртө алган адамдар проблеманын чечилишин күтөбүз. Тегүнөлү анан кийин ошонун айынан мынандай деген бул слабый ход болот. Мына мурунку президент, убагында президент болгон, убагында эл шайлаган, башка мамлекеттер признавать эткен. Эми ошол киши дагы азыр ушу проблеманы кантип чечкендин жолун айтыш керек да. Анан менин малымда мындай эле, анан сенин малыңда мындай деген бул баягы күндөштүн уровине түшүп кетип атышат да. Ошон үчүн урматтуу кимге кайрылам? Эл эми билип турабыз, эл колубуздан келишинче кол чабып атабыз. Кантип туура айтса лайк басып атабыз, туура эмес болсо дизлайк басып атабыз. Бирок ошентип биз эртең кыштын проблемасын чечпей калышыбыз мүмкүн. Энергетика бизде татыш болуп атат. Азыркы бийлик башка мамлекеттен карызга алып, канча 3 сомдон алып, бизге 3 сом 25 тиындан берип атат. Булар деле айла жоктун ишин кылып атат. Анан ушундан пайдаланып, эл дагы конфликтный ситуацияга кадам таштабай, биз дагы ушул проблеманы чечилип кетсин. Азыр үйдө жөн эле биз үйдө розетканын айынан свет өчүп калса, мен деле үйдөгү айтам да, туруп тургула мен азыр жасайм дейм да. Анан ошол маалда ошо үйдөгү бала чака кыйкырып эле биздин үйдө свет жок деп эле соседтин үйүнө качып кетип калган болбойт да. Ошондой эле биз азыр бир үй бүлөбүз. Урматтуу элдер, негизинен айтайын дегенде, так, кстати, эстете койчу, мен 9-номерде 24-округда талапкермин.
азыр чыгып алып ар бирибиз өзүбүздүн жекече программабызды айтып бейт алаксытпай чоң баардыгыбыз отурган чоң корабль бул Кыргызстан. Улуттук дем менен баардыгыбыз бир болуп дүйнөлүк рейтингге чыгыш үчүн ал үчүн бизге ынтымак керек. Ал үчүн биз могу бывший президент менен действующий президенттин кайым айтышканына биз судья болбошубуз керек. Судьялар көбөйүп кетти. Ким жеңеткен дегендер, Жанымда дагы бир Кыргызстандын жараны Кайнар Кайымович дегенге бир суроо берейинчи, жөн эле. Ушул эки президенттин кыш алдында кайым айтышуусу бизге, өлкөбүзгө плюспу же минуспу? Минус болду. Ар кимиси ал президенттер дагы өз убагында болду, өзүнүн кереметин көрсөттү. Азыр бир мамлекет, бир Кыргыз өлкөсү сакталсын десе акылын айтыш керек эле. Ал бул ар кимде кемчилик болот. Вроде акылдуу адамдар барды. Бардыгы. Эми урматтуу бийлик башында тургандар, же болбосо жөн мына карапайым элдер дагы соцсет деген аз кенен ушул проблемадан кантип чыгабыз? Мына азыр министр энергетика ушул проблемадан чыгыш үчүн айласы кеткенде ушу коңшу мамлекеттен 3 сомдон алып бизге 1 сом 25 тыйындан сатып, то есть бизди обеспечить мына ошол светтерди өчүрбөй кармайлы деп атат. Бирок бул проблеманы чече турган нерсе эмес. Кече жакында президент айтты, 2,5 жыл чыдап турсаңар чыгып кетебиз дегендей эле. Бул жакшы нерседен үмүт кылган, бул жакшы. Жакшы нерседен үмүт кылып жашаган бул элдерге келечек алып келет. Ошондо биз жакында Кудай буйрса жакшы болот десек, мына пробкада жашаганыбыз деле билинбей калат. А эгерде кыйраган атабыз дей берсек, кыжалат болобуз. Мен Улуу Журт партиясынын төрагасы катары, Жогорку Кеңешке талапкер катары дагы ушул оюмду айтат элем да. Жогору жакта тургандар, ушуга ким жооптуу болсо, ушулар сиздер күнөөлүүнү издеп эмес, проблеманы чечкен жолду табалы. Өттү уже, буга чейинки президент болду. Кетти, ал тарыхта калды. Азыркы президент мындан дагы жакшы иштерди кыл деп тарыхта калыш үчүн биз жанында жүргөндөр, айланасындагыларды айтып атам. Умный политтехнологдор, китеп жазгандар толтур азыркы бийликтин айланасында да. Мына сиздер бардыңыздар биригип, ушул проблемадан кантип чыгуу боюнча ой пикириңиздерди айтыңыздар. Ооба, жардам бергиле. Ата судья болуп эле бардыгыбыз кимиси жеңет экен деп. Акыркы күндөрү, урматтуу элдер, энергетикада кандай проблема болуп, анын кимдин айынан ким күнөөлүү экенине элдер азыр көңүл бурбай калышты. Акыркы күндөрү мурдагы президент менен азыркы президент кайым айтышып баштады. Не болот экен деген таңыркагандар пайда болду. Ортодон чыгып кошоматчылар пайда болду. Нар жагына дагы, бер жагына дагы. Алар Кудайга дагы жакпаган иш. Бул эки адам урушуп атса, эки даже мусулман адам урушуп атса, жок койгула деген бул жакшы нерсе кирет. Анан кийин дагы үчүнчү группасы пайда болду, судьялар пайда болду. Кимиси жеңет экен деп. Биз эмнеге жетишебиз ошондо? Бирөөсүн бирөө жеңсе эмнеге жетишебиз? Эрегиштен эр өлөт болуп. Анан мына азыркы действующий президент, все равно биздин азыр действующий президентибиз. Бул президент кече шайлоого катышып добуш алганда тийиштүү добуштар менен өттү го. Анан президентке добуш бербегендер дагы Кыргызстанда жашап атат да. Бирок бул азыр президент айтпай атат го. Силер мага добуш берген жоксуңар, силерге мен президент эмесмин, давай мен салган жолдордо жүрбөйсүңөр дебей, бардыгыбызга жалпылап президент болуп атат. Демек бул биздин президент азыркы учурда мыйзамдуу. Андан сырткары ушул нерсени айткым келет. Урматтуу элдер, бардыгыбыз бир болуп туруп, мен мына кечип койсом, мына жакшылап кармап алсам, мына кенен сүйлөйүн деп атам да. Демек бардыгыбыз биригип, мурунку президент менен азыркы президенттин чукушуп аткан жеринен бир жерин косяк болуп калса, деп биз аны көөртпөй уялышыбыз керек. Себеби эртең саммит келип атат. Саммитти билесиңер да, мындай айтканда. Азыр ушул жерге бир жамааттык биригүү келатсак, дүйнө жүзүндөгү элдердин жамааттык биригүүсүндө келатсак, биз мына кыргыз эли мурунку президент эле, анан азыркы президент болуп экиге бөлүнбөй, биримдикти кармагалы.
азыркы президент, биздин мыйзамдык президент ушунун айланасында пирамида болуп мындай бронированный болуп туралы. Бизге бир ушак сөздөр аралабаш керек. Сиз эмне дегиңиз келди, Кайнар Кайымович? Бул бири-бирин ушактап эме кылып аткан мусулманчылыкта дагы туура эмес да болчу. Бул жана бирөөдөн эме кылып сурасак айтты го, бирөөчү. Библияда дагы бири-бирин ушактаган туура эмес, ал харам, бири-биринин этин жеген менен барабар деп. Ошончо биздин өтүп кеткен президентибиз, болуп кеткен президентибиз дагы азыркы действующий президентибизге жардам бериш керек өзү негизичи. Себеби Эмнеге дегенде ал менин жүрөгүм Кыргызстан деп соксо. О, Кыргыз элин, şu Кыргызстан өнүксүн десе, бардыгы акылдашып, туура айтып бакаята болуп, ошолор сөзүнү берип, бир эмеде жыйынтыкта мамлекеттин деңгээлин көтөрүшүбүз керек биз. Ага. Мына сөзүмдүн башында айткандай, мурунку президент болобу, мурункусу болобу, жадагы мурункусу болобу, бардыгыңар акылдуу болгонсуңар. Ошон үчүн Кудайым берген үчүн президент болдуңар. Бир журт башы болдуңар. Эми ошо акылыңарды бириктирип, тажрыйбаңарды бириктирип, мынау азыркы президент болуп, элди Бөлбөш керек. проблемадан чыга турган жолду талкыла. Мына ошондо биз футболный командабыз бир болот. Анан тиги акылдуу эле, анан мунусу малда жыргадык элек, бул малда мындай дебеген элдер дагы ошол нерсени азайтышыбыз керек. Урматтуу элдер, ушул нерсеге себепчи болгон министр энергетиканы дагы сөз кошо кетейин. Ушунун айынан болду. Эмне себептен? Президент айткан, мен бардык нерсеге жооп берем деди. Анан кийин свет өчүрүп энергетика жактан кризис болоюн деп аткан маалда президент жооптуу адам экен да. Менде күнөө жок, мына министрде күнөө деп койбой, ушул нерсеге проблемага бул эми министрдин баласындай эле да, мындайча айтканда, туурабы? Ошо баласынын проблемасын дагы өзүнө жоопкерчилик алып, эме кылып атып, жооп берип атып, анан ар жактан мурунку кеткен президенти жаза калды. Экс. Анан ага жооп берем деп, анан ортодо дагы мына кошул ташыл болуп кетти. Негизинен айтканда, азыркы президент командасын таштабаганын дагы бир себеби да. Болбосо, элдерде мындай туура эмес негатив пайда болгондо, бул министрди иштен кетирип коюп, өзүн актап, жакшы иштебедим, башкасын коюп деп койсо болмок да, жарашмак. Бирок антпей азыркы президент командасын таштабай, ошол министрди актайм деп, анан ушундай каймай түшүү үрүнгө түшүп калдык. Урматтуу элдер, сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Деги эле айтканда, жакшы эле эфирге чыккан экенбиз. Жакшы сөзүбүздү айтып алдык, оюбуздагы сөзүбүздү. Кошумчаңыз барбы, Кайнар Кайымович? Кошумчам бар. Мен азыр мындай ойлоп көргөндө, азыр ошентип бир эле сөз жазып койсо, ошону бардыгыбыз эле талкуулап жатып калдык да. Же ошолор менен биз чогуу болгондой. Ал өтүп кеткен нерсени чукубай, бири-бирибиздин айыбыбызды чукубай, бири-бирибиздин кеп поддержка кылып, өлкөгө өнүгүшүнө салым коштой ойлонолу. Бул биздики жанагы азыр соц тармактардын бардыгы көрүп атат. Биздин жүзүбүз кандай экенин биз Кыргызстан эле эмес, Кыргызстандын өзү ичинде эле эмес, биз эл аралык дүйнө жүзүгө биз өзүбүздүн жүзүбүздү көрсөтүп атабыз. Так, сиздин оюңузду түшүндүм, кошуп коеюн могу жерге. Эсенали деген туура сөз айтыптыр. Азыркысы да мурункусы да бири-бирин жаман. Туура. Кеше жакында, мына 1-2 жыл мурда комшу мамлекеттен бир кичине ыдык көрдүк элек. Бардыгыбыз бирге калып, дүйнө жүзүндө ынтымакты көрсөттүк. Ага чейин коронавирус маалында тааныбаган адамга дагы чөнтөгүндө нанын салып, үйүндөгү нанын берип бирибизди сактап калдык. Мына мунусунда дагы урматтуу элдер, жанагы бийлик башында тургандар, мурдагылар бардыгыңар 2 жагат 3 жагат болуп ушундан пайдаланып сөз кошуп коюн эмес, биз бетибизди сакташыбыз керек. Жүзүбүздү сактап, кыргыз эли ынтымактуу эл. Эки чоңдор бири-биринин жанагы жаман жактарын көрсөтүп отурса, өзүбүз эле уят болобуз. Эртеңки саммитте комшу мамлекеттин президенттери келет да, ошонун алдында биздин президент тили кыска болбой, жүзү жарык болуп отуруш үчүн тез аранын ичинде экс президенттердин кеңешиби же
мурунку журт башылардын уюму дейби бирдеме кылып, алардын бардыгы биригип, азыркы президент менен иштешкенге жакшы болмок да. Бирок мурдагы президенттер сөзсүз акылдуу нерсе жазып, азыркы президенттен умный көрүш аракетин көрбөй, ачык эле моюнга алып, мен азыр эски мурунку президенттин азыркы действующий президент бул деп туруп, моюн сунуп эле анан биздин кеңеш төмөндөгүдөй деп берсеңер аябай сонун болмок да. Бүт эле акылдуу адамдар, бул дагы президент болгондор. Силерден биз ушуну күтөбүз. Дайыма ынтымакта биримдикте бололу. Ынтымактас биримдикте бололу дейт Айдар Сейталиев. Смотрит Талант Турсун. Талант Турсун. Багыт бар дейт. Ооба. Ушул нерсенин баардыгын жалпылап отуруп, биздин минус жактарыбыз дагы бар да, эми катачылык жактарыбыз дагы бар өлкөбүздө. Плюс жактарыбызды эске алып туруп, президент оңгу жолдо улуттук дем менен дүйнөлүк рейтингге чыгабыз деп атат. Бул сөздүн билесиңерби чечмелениши? Мен чечмелеп берейин өзүмдүн деңгээлимде. Улуттук дем деген бул баардыгыбыз бир болуп, бир болсок дүйнөлүк рейтингге чыгабыз. Эй, урматтуу элдер, биз кичине акчабыз көбөйүп калса барып башка мамлекетке барып, сонун машиналарына сөткө түшүп, сыймыктанып мактанып атпайбызбы? Ошого караганда өзүбүздүн дагы мамлекетибиз менен мактана турган деңгээлге чыгайлы деп атат президентчи. Ал үчүн дүйнөлүк рейтингге чыгуу деген сөз. Аган чыгат экенбиз улуттук дем менен, улуттук биригүү менен. Мейли мага бирөө кайра чалып атат. Трубканы коеюн. Үзүлүп атат. Демек, урматтуу элдер, азыркы журт башы улуу журт создавать этиш үчүн оңгу жолдо улуттук дем менен биригип дүйнөлүк рейтингге чыгалы. Ошол эле биз мактанган, то есть барып, эч качан ал мамлекет бизге мамлекет болбойт. Могу жерде анча-мынча колунда барлар барып, чет жакка барып сөткө түшүп, жанагындай машиналарда сөткө түшүп, кыйынсып атпайбызбы мактанып? Мейли ал буйрусун бардыгыбызга, бирок биз дагы өзүбүздүн мамлекетибизди жогорку бир эме деңгээлге чыгарып, дүйнөлүк деңгээлге чыгарып, улуу журт создавать этишибиз керек. Оңгу жолдо жашагыла. Бул азыркы бийликтин идеологиясы. Бардыгыбыздын идеологиясы ушундай. Трубканы койдум. Бардыгыбызга